Салам достор. Эң эле биринчиден биздин видеонун астына өзүнүн ой пикирин калтырган биздин көрөрмандар үчүн терең ыраазычылык. Биз абдан кубанычтабыз жана силер үчүн дагы сонун видеолор чыгарганга даярбыз. Эми алардын арасында сонун суроолор бар. Ошолордун бири кечирбестик, ыза, көңүл калуу, кекчиликтен кантип арылсам болот деген суроо келиптир. Бул жөнүндө бир нече видео чыгарганга аракет кылабыз. Анда эмесе, биринчи видео сиз таарынган адамга кек сактабаш үчүн, ошол адамга кечки ызалана бербеш үчүн эмне кылыш керек? Бир техниканы сунушкам. Ал адам ишенип турам сиздин өтө жакын жубайыңыз, жолдошуңуз же болбосо ата-энеңиз же коллегаңыз же досуңуз деле же өзүңүздүн жарык дүйнөгө алып келген балаңыз да болушу мүмкүн. Ал учурда качан сиз таарынып, кек сактап, ыза болуп турганда бул нерсени кылыңыз. Ал адамды сиз эмнеси үчүн сыйлайсыз? Ал адамдагы кайсы сапаттарды баалайсыз? Жана ал адамга сизге ушуга чейин кылып келген кайсыл иштери үчүн ыраазычылык билдиргиңиз келет? Кадимкидей эле керек болсо ручка кагаз алып алып туруп жазсаңыз болот, же болбосо мээңизде ушул көнүгүүнү кылсаңыз ишенип коюңуз. Ошол эле замат автоматтык түрдө сиздин ичиңизде ал адамга кайрадан сүйүү сезими, жакшы көрүү сезими, кайрадан ыраазы болуу, урмат, сый сезими кайрадан өсөт. Дагы таарынып турган адамыңызды барып туруп кучактап өпкүңүз келген ушундай сезимдер орун аларына мен сизге кепилдик берем. Андыктан азыр таарынып аткан адамыңызды эстеңиз, дагы мен айткан суроолорго жооп бериңиз. Бул техниканы текшерип көрүңүз.